Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биздин илим жана турмуш илимий популярдуу теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууламакчыбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз Кыргыз Республикасынын аймагындагы түрдүү кен байлыктар бар экендигин дайыма айтып келебиз. Биздин экономикабызды, биздин жашоо шартыбызды жакшыртууга өбөлгө түзгөн ушундай бир топ баягы кен байлыктар бар. Алардын ичинде Кыргызстанда көмүр кени, көмүрдөн алынган материалдар боюнча дагы бир топ сөздөр, бир топ баягындай илим изилдөө иштери жүргүзүлүп келе жатат. Ошол биздин элдин калың катмарына кандай даражада, кандай ийгиликтерди алып келип жатат? Ошол белгилүүбү? Биз ушул суроого жооп берүү максатында бүгүн сиздердин назарыңыздарда Бишкек шаарында жайгашкан Улуттук илимдер академиясынын алдындагы химия жана химиялык технологиялар институтунун ичинде атайын ушул көмүр изилдөө боюнча илимий топ бар экендигин угуп жүргөн болчубуз. Бүгүн биз ушул топту баштаган химия илимдеринин кандидаты, Илимдер академиясынын башкы илимий кызматкери агайыбыз Шайдулда Сарымсаков агайдын кабинетинде отурабыз. Саламатсызбы, агай? Мынакей айтыңызчы, биз Кыргызстан өзү көмүрдүн кени дейбиз. Көмүрдүн ар кандай түрлөрү чыгып, аны отун катары пайдалануу жагына көбүрөөк көңүл буруп жүрөбүз. Ал эми дүйнөлүк илим изилдөө институттарында көмүрдүн өзүн изилдөө, анын табиятын, ар түрдүү модификацияларын кароо илгертен бери келе жаткан илим экендигин үстүртөн гана билебиз да. Ошону мынакей сиздер өзүңүздөрдүн колуңуздар менен, аракетиңиздер менен илимий негизде анын турмушка болгон маанисин, пайдасын кандай арттыруу боюнча иштер жүргүзүп келе жатасыздар. Ушул көмүр боюнча биздин кыргызстандыктарга ушу илимий популярдуу жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз абдан жакшы болот эле, агай. Кыргызстан көмүрдүн кенине бай. 24 миллиард тоннадан ашык запасы бар. А бирок кийинки убакыттарында элдин арасында көпчүлүк мындай имиштер жүрүп жатат. Кыргызстандын көмүрү начар, сапаты начар, эң эле начар. Гүлү көп, жылуулук берүүчү дармети кичине аз деп ошентип жүрөт. А бирок булардын баары туура эмес. Кыргызстанда көмүрдүн түрлөрүнүн баары бар. Күрөң көмүрдөн тартып, антрацит, шунгутка чейин. Ошонун арасында бизде өзгөн кени бар, ошонун сапаты эң жакшы. Андан кокус алышка болот. Металлургиялык кокус алышка болот. Андан башка кабак кени бар. Кабак бассейнинде ар түрлүү көмүрлөр бар. Анан кийин көпчүлүк убактында ошо Кыргызстандын көмүрү начар деп бизде Казакстандан, башкалардан, өлкөлөрдөн алып келип атабыз. А бирок биз билебиз, биздин көмүрлөрдүн сапатын текшерип, алардын көмүрлөрүндө сапатын текшерип көргөнбүз. Эч кандай Казакстандын көмүрүнүн артыкчылыгы жок. Бар болгону биздин көмүрлөрдүн кээ бир түрлөрү жаргалаң, таш көмүр, көк жаңгактардын көмүрлөрү сапаттары эң жакшы. Ошондой эле кара кеченин көмүрүнүн дагы сапаты боюнча Казакстандан өтөт. Казакстандын көмүрүн алып келип аткан азыр Шабыркүл, анан Кара Жыра, Майкүбө, ушул 3 кенинен көп көмүрлөр алып келип атат. Шабыркүлдүкүнүн бир начар жагы бар, андан ыш көп чыгат. Ыш көп чыккандан кийин 48% ыш. Ал чала күйүп эле учуп кетет. Анан ошонун баары барып туруп морго жабышып, тез аранын ичинде морду бүтөп калат. Ошондуктан эч кандай Казакстандын көмүрүнүн сапаты жакшы дегенге биз макул эмеспиз. Эми ошо көмүрлөрдүн ичинде ар түрлүү көмүрлөр бар деп айттым. Мынауну бизде антрацит дейт. Эң жогорку стадиясы. Андан жогорку стадиясы шунгит. Мына шунгиттен мындай эмелер. Бул көмүртектин 90%-не чейин көмүртеги бар эмелер, 96%-ке чейин. Эми Кыргызстандын көмүрүндө
мындай көмірді біз жаңы таптық. Ошон үчүн ушундай. Эми биздин өкмөткө көп сунуштар келет. Алардын сунуштарынын негизги максаты Кыргызстандын көмүрүн гидрогенизация жолу менен суюктукка айландырып, Кыргызстандын нефти продуктуга болгон муктаждыгын канааттандырса болот деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр эле сиздерге окумуштуу агайыбыз Кыргызстандагы көмүрлөрдүн өзгөчө касиетин, өзгөчө сапатын айтып берди. Демек биз башка эч жактан, Казакстандан жана башка мамлекеттерден көмүр издебей эле өзүбүздүн ошол Кыргызстандагы толгон токой көмүр кендерибиздин сапатын жакшылап изилдеп, илимий максатта коюп, алардын продукциясы кандай боло тургандыгын ушу лабораториялык шартта изилдөөгө болот экен да. Ошондуктан биз азыр Сарымсакова агай экөөбүз сиздердин назарыңыздарга ушул лабораторияларда кандай илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат, ошого сиздердин назарыңыздарды бурсак, андан кийинки сөз ошол жерде уланса. Шайдилла Сарымсакович, мынакей биз сиздердин лабораторияда турабыз. Башында биз актуалдуу маселелер боюнча сүйлөштүк, көмүр маселеси. Мынакей эми түздөн түз ошол илимий изилдөө лабораториясында турабыз. Ушул көмүр десе эле биз баягы социалдык жагын карап, анын илимий изилдөө иштеринин жагына анча көңүл бурбайбыз да. Ушуну жападан жалгыз ушул жогорку деңгээлде изилдеп аткан сиз баштаган химия жана химиялык технология институтунун ичинде өзүнчө бир топ бар экен. Биз ошого атайын кызыгып келип, сизден суранып атабыз. Өзүңүз комментарий кылып берсеңиз, ушул лабораторияда кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Бунун ичинде көмүр бар. Ал көмүр мындай сетканын үстүндө жатат. Көмүр. Кадимки эле биз отун катары пайдаланган көмүрдүн бир үлгүсү жатат. Үлгүсү жатат. Ошол келип туруп аны ысыткандан кийин андан газ бөлүнүп чыгат жана суюктук бөлүнүп чыгат. Көмүрдүн өзүнө суюктук мына жерде калат. Газ бияка кетет. 600 килокалорий кубический метр болот. Биздеги азыркы жагып аткан отунубуз жалаң эле метандан турат. Көпчүлүк убактында газды алганда алардын калорийнести 1200-1400 эле ичинде болот. Ошол себептен биз эми жанагы гидрогенизацияны жүргүзө албагандыгыбыздан биз ушул оңойраак жолуна өтсөк, Кыргызстан биринчи көмүрдү иштеп баштаса, ушундан баштаса деген эмебиз бар. Бул сиздердин өзүңүздөрдүн илимий сунушуңуздар да ушул? Бул биздин сунушубуз. Себеби дегенде аны ошо альтернативный жол деп эметип атабыз да. Газификация, анан гидрогенизация экөөнүн альтернатив жолу деп. Екатеринбургда установкалар бар. Алар сунуштап чыгышкан бизге. Эгерде биз баштайбыз десек, алар келип өздөрүнүн эмесин куруп берет. Только биз акчасын төлөшүбүз керек. Өндүрүштүк абалга алып келип бере алат экен. Бере турган амелери бар, өндүрүштүк абалга алат. Анан кийин ошондо биз биякта баягы лаборатория менен көрүп атабыз. Бу жерде бир өзгөчө көмүр, мунун ичинде баягы өзгөчө ошо Минкустун бир көмүр кенинде өзгөчө көмүр бар. Биринчиси кашка суу деп коет. Ошо кашка сууда бөлүнүп чыга турган смоласы 23%-тен ашык. Ошол көмүрдөн баштасак деген. Себеби дегенде жанагы 23%-тин ичинде фенолу бар, анан кийин бензиновый фракциясы бар, анан кийин керосиновый эмелери бар. Калгандары болсо эмеге жарайт, битумду алмаштырышканга болот, же болбосо башка бир эмелерди алганга. Ошол менен ушул эмеден Кыргызстан баштаса, көмүр иштетип баштаса, вот ушундан баштаса деген. Абдан кызык экен, Шайдилла Сарымсакович, абдан кызык экен. Азыр ушул процесстин физикалык, химиялык жагына көбүрөөк көңүл буруп, биздин мына телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз абдан жакшы болот эле. Мынакей көмүр турат, андан кийин бул эмне болуп атат? Бул жерден баягы конденсация кылынышты. Конденсация. Бу жерде көмүр канча градуска чейин ысытып атасыздар? 800 градуска чейин. Көмүр 800 градуска чейин ысылат. Каражаттын баарын
оккупайт эткенге болот экен да. Ушу көмүрдүн калдыгынан алынган продукция эле өзү чоң экономикалык эффект берет экен да, газ түрүндө. Себеби дегенде тиги ал көмүрдүн эмеси калган калдыгында көмүртектин составында 90%тен ашык көмүртек. Бул бүт жерде тиги восстановитель катары колдонулат да. Эми ошол тиги металлургический промышленность колдонсо да болот. Жанагы ацетилен алышкан калганда болот. Азыркы убактында жанагы эме технический кремнийди алып атпайсызбы? Ошону восстановить этип, ошону алса болот. Ошолорго колдонулса болот деген. Ошол шлактардан эле да, эми? Шлак эмес. Көмүр калат. Көмүр калат. Бул көмүрдүн дагы жакшы жери, мунун составында күлү 1,5%тен 3%ке чейин эле. Мындай көмүр эң аз. Аны ошол себептен биз ушул көмүрдөн башталсак деген сунуш бар. Анан эми мына чыккан буякка чыккан чайры мында жанагы жерде көрсөтсөк болот. Муну фракционный бөлөбүз. Ар түрлүү бензиновый фракция, керосиновый, газ буякка кетет. Газ буякка кетет. Ошентип ушул болсо, значит, газ алсак да болот, суюктук алсак да болот, и мындай көмүрдүн калдыгын алсак да болот. Бул жанагы ушул көмүрдүн калдыгы менен бүт процесске кеткен чыгымдарын жапсак болот экен. Көмүр нефтке окшогон органикалык зат. Органикалык заттардын курамында көмүртек, суутек, кычкылтек, азот, зола. Мына ушул элементтер бириккенде 100% күйүүчү кен болот. Биздин планетанын катуу кендеринин пайда болушу күн нуруна байланыштуу. Суу эч жакка акпай туруп калган сазда кычкылтек кедейленип, өсүмдүк материалдары чирип, ныкташып, белгилүү бир убакыттан кийин кислота бөлүнүп чыгат да бактериялардын жашоосу токтойт. Ошентип торф пайда болот. Торф тыгыздашып, суу менен газ жоголот да миллиондогон жылдарда көмүр келип чыгат. Көмүрдүн пайда болушунун стадиялары: торф, күрөң масса, күрөң көмүр, таш көмүр, антрацит. 20 метрлик торф катмарынан 4 метр калыңдыктагы күрөң көмүр пайда болот. Ошол эле 20 метрлик торф катмарынан 2 метр калыңдыктагы таш көмүр. Ал эми 6 километрлик тереңдиктеги жогорку басымда 20 метр торф катмарынан 1,5 метр калыңдыктагы антрацит көмүр келип чыгат. Көмүрдүн курамында кычкылтек канча көп болсо, ошончо жакшы күйөт. Ал эми көмүрдүн сапат жагын карасак, курамында көмүртектин көп болуусу менен аныкталат. Мисалы, эң жогорку сапаттагы антрацит көмүрдүн курамында 90-95% көмүртек, 2% суутек, 2,2% кычкылтек. Күрөң жана таш көмүрдүн курамында 65-80% көмүртек түзөт да, суутек 3,8% түзөт. Ал эми торфтун курамында суутек 6%, кычкылтек 41% түзөт. Көмүртек көмүрдөгү эң негизги элемент болгонуна карабастан, кээ бир казып алынуучу жерлердин көмүрүндө 72 элемент табышкан. Литий, хром, кобальт, никель, вольфрам жана башка элементтер. Көмүрдүн медицинада да орду бар. 1777-жылы Шейели аксорбент катары киргизген. Активдештирилген көмүрдөгү индифференттүү коллоиддин териге жабышуу касиети бар болгондуктан катмарлар пайда болуп, ордун күчөп кетүүсүнөн механикалык түрдө сактап калат. Эски тамактан ууланган учурда токсин бактериялардын жашоосун токтотот. Демек, көмүрдү отун катары гана пайдаланбастан, химиялык кор жана синтетикалык суюк кен катары да иштетүүгө көңүл буруу зарыл. Көмүрдү жогорку басымда жана чоң температурада ысытуу менен газ, суюк кен, дизель, керосин, ошондой эле кокс окшогон кымбаттуу баалуу материалдарды алса болот. Россия акыркы жылдары көмүрдөн кокс алуу өндүрүшүн өтө тездик менен күчөтүүдө. Кокс деген эмне жана эмнеге керек? Рудадан темирди бөлүп алуу үчүн кокстун таасири керектелет. Жогорку температурада бул материалды ысытуу жолунда темир окиси менен көмүрдөгү көмүртек реакцияга жүрүп, темир бөлүм чыгат. Кокстоо жолу үчүн ачык кызыл түстөгү 700 градусту түзгөн
оттун жалындап күйүүсү керек. Металлургиялоо максатында кокстун химиялык түзүлүшүнүн тазалыгы боюнча талкуу кылсак, көмүрдү кокстоо процессинен кийин көмүрдүн курамында сера менен фосфор калат. Сера органикалык бирикмеде жана темир түзүлүшүндө, ал эми фосфор от күлүмдүү болот. Ошондой эле адсорбент чыгарса болот. Адсорбент туздуу сууну тузсуз кыла турган касиетке ээ. 1 литр ысык көлдүн суусунун 50 граммын туз түзөт. Адсорбенттөө аркылуу тузун 14 граммга түшүрсө болот. Эгер океан, деңиз сууларында саякатта жүргөндө ичүүгө жараган суу жетишпесе, адсорбент процесси аркылуу океандын суусунун тузунун көлөмүн азайтса, ичүүгө жараган суу келип чыгат. Шайдул Сарымсакович, мынакей биз эми сиз менен экинчи лабораторияңызга келдик. Баягы жерден биз фрагменттерди кандай бөлүнүп аткандыгын көрдүк. Ошо суюктукту алат экенсиздер. Анан аркысы кандай болот? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бу жерде биринчи суюктук келет, мына эмеси ошо бензиновый фракциясы. Андан кийин керосиновый. Анан мына жерде дизель эмеси, бирок анча мынча уже өтүп кетет. Анан бул эми ушун канча процент экенин эсептеп чыгабыз да. Азырынча проценти аз эле болуп атат. Канча болуп атат эми ошо? 7% тегерегинде эле. Азыр бизде шарт жок. Эгер давлениенин алдында болуп эметсек, анда көбөймөк. Бирок аны көбөйтүш үчүн азыр биз катализатор кошуп, анан водород менен жиберип, анча мынча водородун көбөйтсөк, анан кийин суюктугу да тиги буларда көбөйөт. Ошонун азыркы биздин оюбуз ошол. Ошону аткарсак деген ойлойбуз. Мындай суроо пайда болуп атат да, Шайдул Сарымсакович. Демек, лабораториялык шартта көзүңүздөр жетип, колуңуздар менен жасап атасыздар. Көмүртектен ошо суюктук алып, бар түрдүү модификациялары менен, андан кийин андан дагы керектүү бензинди, керосинди, андан кийинки модификацияларын бөлүп алууга толук илимий негиз түзүпсүздөр да. Демек, өндүрүш жагы калыптыр да. Кептин баардыгы ошондой болуп атабы азыр? Өндүрүшкө кетиш үчүн эми бизде баягы жаңыдан конструкторский бюро, анан эмелер эметпей эле, ошону өндүрүшкө кетиш, биздин жанагы көмүрдү кетиш үчүн ошо эмеге экетерминдик кайрылышына. Аларда эми серийный дебейбиз, чыгара турган бүт аппаратуралары бар. Шайдул Сарымсакович, мынакей биз сиздердин дагы бир лабораторияда турабыз. Бул лабораторияда кандай иштер болуп жатат? Эми ошол эле көмүрдүн базасында кандай продукциялар алынып жатат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул жерде көмүрдүн составында гумин кислотасы болот. Ооба. Бул физиологически активный эме зат. Ошон үчүн биз убактысында иштеп, Розалия Петровна иштеген гуминден жер семирткичтер алынган. Алар көпчүлүк эмелерде колдонулган. Казеттери чоң. Бир жагынан стимулятор роста болсо, экинчи жагынан удобрение катары болмок. Азыктандыргыч катары жерге, жерге азыктандыргыч. Андан алынган продуктларды жайлоолордо жайлоонун чөбүн эмесин көбөйтүү үчүн колдонулган. Анан кийин биякта помидор, картошка тегилердин баарында колдонулган. Жашылча жемиштерди өстүргөнгө. Өстүрүүдө. Аларда бир эмеси жашылчанын бышуусу 2 жумага эрте бышат. Эми мындай да, агай. Өзү көмүрдү биз баягы дагы бир жолу мен ынанып атам да, көмүр бул бир эле отун катары эмес. Ошол лабораториялык шартта анын баардык түрдүү касиеттерин карап, бөлүп алып, айыл чарбасына жана башка иштерге мындай жакшы оң таасирин тийгизе турган бир илимий изилдөө иштерин жүргүзүп жатыпсыздар да. Себеби дегенде көмүр гумин кислотасы көп болгондон кийин анын калорийнисти азаят. Ошол себептен жанагы көп убактында көмүрлөрдүн калорийнистиси аз болуп атат дегенин баары ушундан. Ошол көмүрдү муну бөлүп таштап туруп, эметпей туруп аралаштырып жиберип атат да. Өзүңүздөргө бир көмүр катуу зат. Ошол себептен бул көмүрдү реакцияга кирүү шарты эң кыйын. Ошондуктан биз алдын ала көмүрдүн структурасында анча мынча өзгөрүү киргизип
нефттин үстүндө иштеп атабыз. Мына Наталья Александровна ошонун ичинде. Так ар түрлүү реактивдер менен эме алдын ала иштетип чыксак, булардын реакцияны эмеси көбөйөт. Бул бир. Экинчиден, ошондой иштелип чыккандан кийин көмүрлөрдөн жанагындай чайыр чыгышы да көп. Анча мынча эмелери бар, эми ошо аягы да бар. Анан кийин жанагы минеральный части бар да көмүрдө. Ал бүт бойдон өтүп кетет. Жалаң эле никель калып атат. Ошол калынган никель эгер эмеси көп көмүр болсо, составына никели көп болсо, ошону бөлүп алганга дагы шарт түзүлөт да ошол эме. Бул технологиянын өзүн бир айтып койсоңуз, азыр эмне болуп атат? Өзү бул. Биякта көмүр салынган. Анан кийин сейчас шолуштун таасирин эме текшерип атат. Шолуш менен кошуп туруп текшергенден кийин, мына эме жүргөндөн кийин көмүрдүн составы өзгөрүлүп, анан жанагындай реакцияга жөндөмдүүлүгү көбөйөт. Кыргызстанда нефть менен газ жокко эсе, ал эми көмүр көп. Негизги маселе көмүрдү газдаштыруу жана нефтке айлантуу. Нефттин курамында суутек 14% түшсө, көмүрдө 5% суутек бар. Демек, көмүрдөгү суутектин көлөмүн 5-тен 14%га көтөрүү керек. Ал процесс гидрогенизация деп аталат. 25 мегапаскаль жогорку басымда аба кирбеген 450 градустагы чоң температурада жүрөт. Бул жабдуулар $4,5 миллиард суммасын түзгөндүктөн Кыргызстандын каражаты жетишпейт. Бул процесстин арзан жолу бар экен. Ал пиролиз процесси. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Химиялык технология институтунун биофизикалык химия лабораториясынын башкы илимий кызматкери Сарымсаков Шайдылда Россия Федерациясынын Карбоник F ЗАО технологиясы аркылуу иштеп чыгууну сунуштоодо. Мындай технология аркылуу баалуу заттарды да чыгарса болот экен. Алар термококс, көмүртек абсорбенти, технологиялык газ. Карбоника F заводунун билдирүүлөрү боюнча термококсту сатуу менен гана процесстин чыгашасын жаап койсо болот. Ошондой эле 1 тонна кашка суу көмүрүнөн 600 кг жарым кокс, 230 кг чыйыр, 82 метр куб газ алса болот экен. Азыркы учурда эл арасында Кыргызстандын көмүрүнүн сапаты начар деген сөз тароодо. Анткени казып алууда эрежелер бузулууда. Кыртышы сыйрылып калат да көмүргө аба, жаан, күн нурунун эркин кое берилүүсүнөн улам көмүр катмарлары күйүп калып атат. Ошондуктан казылып келген көмүрдүн үстүнөн көзөмөл жүргүзүү зарыл. Казакстандын көмүрү Кыргызстандын көмүрүнөн эч артыкчылыгы жок. Казакстандын көмүрүнөн радиация болгонубуз да факт. Анткени алардын көмүрү күйбөй учуп кетет да мордо калат жана абага чыгат. Ошондуктан тесттин пландоо ишинде жергиликтүү көмүрдү алуусуна көзөмөл жүргүзүү зарыл. Казакстандын көмүрү бизде тестте жарылып аткан боюнча менин оюмча бул финансы жактан да. Мисалы Казакстан көмүрү арзаныраак берет да доставкасы менин оюмча. Ошондой биякта макул биздин көмүр өзүбүздүкү болгону менен бирок аны кара кечиден же башка жерден алып келиш ошонун баасы кымбатыраак болуп калат. Биздин Кыргызстанда кен байлыктын көбүнө карабастан Казакстандан алып жатышат көмүрдү. Менин оюмча биздин көмүрдө эле болот болуш керек. Өзүбүздүн эле көмүрүбүздү иштетип, пайдалуу жактарга иштетсек туура болмок деп ойлойм. Жок, Казакстандын көмүрүн пайдаланбай эле өзүбүздүн эле пайдалансак жакшы болмок эле, жөнөкөй жакшы болот. Илимдер академиясынын изилдөөлөрү менен Мен Куш аймагында жогорку сапаттагы көмүр табылды. Ал көмүрдөн кокстук жана майдаланган аз золдуу жогорку сапаттагы термококс, майда көмүртектүү адсорбент алса болот экен. 2000-жылдын эсептөөлөрү боюнча дүйнөдөгү нефттин кору 48 жылга, газдыкы 60 жылга, көмүрдүн кору 220 жылга жетет экен. Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын химиялык лабораториясында керектүү жабдуулар жетишпейт. Кыргызстанда көмүр мамлекеттик байлык болуп эсептелингендиктен илимий изилдөө иштеринин кеңейишине жана финансылык каржылоо менен колдоо зарыл. Урматтуу Шайдыл Сарымсакович, мынакей биз бир 3-4 лабораториябызда болдук, өзүңүздүн сөздөрдү уктук. Демек биздин Кыргызстандын уучу дагы эле кура эмес экен, айрыкча ушул отун энергетика комплекси боюнча, анын ичинде өзүбүздүн көмүр боюнча. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен ушул Кыргызстандагы эң баалуу байлыктардын бири болгон көмүр
боюнча сүйлөштүк. Анын илим изилдөө иштери, анын айла чекесиндеги алардан алган продукциялардын ушундай келечеги жөнүндө сүйлөштүк. Чынында эле көмүр бизге абдан чоң энергетикалык эмес, экономикалык да чоң бир ушундай бир жакшы пайдаларды бере тургандыгына көзүбүз жетип турат. Ошондуктан бул багытта биз сөзсүз илим изилдөө иштерин жүргүзүшүбүз керек, аны турмушка болгон пайдасын сөзсүз көрүшүбүз керек. Ушуну менен урматтуу теле көрүүчүлөр, биз илим жана турмуш илимий популярдуу теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.